Мен 2014-жылы Ысык Көл областына караштуу Жети Ыс районунан окууну аяктаганда ООРТ тестке тапшырдык. ООРТдан мен 97 балл алып калып, жогорку окуу жайына тапшыраарда аябай кыйынчылыктар жаралды. Көп окуу жайларга тапшыра албай, тааныштарыбыз аркылуу Международный университетке тесттин жыйынтыгы жок эле Казак университетине тапшырса болот деп, анан МУКка барып сүйлөштүк. Эжей таап, ал эжей чындыгында эле ошол МУК аркылуу Казакстандын бир университетине тапшырганга болорун жана ал үчүн тест тапшырыш керек экенибизди тастыктап айтты. Ошол эле учурда бизден $200 сурап, тестке келбей эле койсоңуздар болот деп айтты. Биз тестке келебизби дегенде, андан кийин жыйынтыгын билсеңиздер болот деп айтты. Кийин жыйынтыгын укканы барганда чындыгында эле ошол МУК аркылуу Казакстандын бир университетине тапшырып 100 балл алгандыгым тастыкталды. Ошол үчүн $200 бердик, өткөрүп берип аткан үчүн ошол университетке. Ошентип сентябрь келип окуп баштадык. Окуп башталганда МУКтун эле зданиясында окудук. Чүй Турузбекова дагы. Башка МУКтун студенттериндей эле биз деле ошолордой эле болуп жүрдүк. Болгону тетрадьтын тышына контрольныйларды жазганда эле через Казахстан деп кетчү. Ошонусу эле болбосо Казнито деп жазылчу. Ошол эле болбосо башка айырмачылыктар болгон жок. МУКтун өзүнүн студенттерине кайсы мугалимдер берсе, бизге деле ошондой, ошол эле мугалимдер, ошол эле сабактар, чогуу лекцияларды чогуу эле өтчүк. Контрагос болсо через Казахстан тапшыргандардыкы 40 000 болчу. Ал эми өзүнүн тест аркылуу тапшыргандардыкы 35 000 болчу. Ошол эле болду. Биринчи курсту бүттүк. Бүткөндөн кийин экинчи курста автоматически МУКтун студенти болуп каласыңар деп айткан биз тапшырып атканда. Кийин бирок эч кандай документ чогулткан жокпуз, эч нерсе сураган жок. Өздөрү эле өткөрүп коюшуптур. Кандай өткөрүштү биз билбейбиз. Бизге айткан дагы жок ал жөнүндө. Болгону через Казахстан деп жазбай калдык. Эл аралык университет деп эле жазып калдык полностью. Контрагыбыз дагы ошол эле жерден 35 000 болуп калды. Биздики дагы мурункулардыкындай болуп. Студенттик китепче деле жазылган биринчи курстагы да. Ал эми экинчи курста уже ал китепчебиз дагы алмашып кеткен. Анткени ал уже жарабайт деп МУКтун өзүнүн китепчесин берип калган. Диплом кийин окууну бүтөйүн деп атканда биз ойлогонбуз, может кандайдыр бир проблемалар болот депчи, через Казакстан деп десек, жок, андай болгон жок. Дипломду дагы МУКтун дипломун алып чыктык. Казакстан деген эч жерде жазылган жок жана эч нерсебиз жок.